Достор, мен Ысык-Көл обласынын Жетегиз районуна караштуу Дархан айылындагы Абылай Сатылганов атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин 10 классынын окуучусу Кыдырмышева Элеонора Мухтарбековна. Мен 17 жаштамын. Туулган жерим аймактануу туристтик жана экологиялык видео турмуктар сынагы мен өзүмдүн айылым менен сыймактанам номинациясы. Мен сиздерге өзүмдүн туулуп өскөн, киндик каным тамган Дархан айылым жөнүндө айтып берүүнү чечтим. Дархан айылыбыз Жетегиз районундагы эң чоң айылдардын бири болуп саналат. Жуку суусунун батыш жак көйүзүндө Каракол Бишкек автоунаа жолунун боюнда деңиз деңгээлинен 1748 метр бийиктикте жайгашкан. Ал эми калкынын саны 7895 киши. Чыгышынан Саруу айылы менен, батышынан Жеңиш айылы менен чектешип турат. Келгиле, силерге да кызык болуп жатабы? Эмне үчүн айылыбыз Дархан деп аталып калган? Ал 19-кылымдын акырында Кыргызстанга көчүп келип отурукташкан татар улутунун өкүлдөрүнүн сунушу менен алардын бабасы Тархандын урматына коюлган деп айтышат. Тархан түрк-монгол тилинен которгондо темир уста, кол өнөрчү, зергер деген маанини билдирип турат. Ал эми кыргыз элинин сөздүгүндө Дархан уста жөн гана уста эмес, ок-дары куйган, курал-жарак жасаган чыгаан деп академик Юдахиндин сөздүгүндө да белгиленген. Кийинки кезекти айылыбыздын маданий тарыхый эстеликтине берели. Биринчиси Карга акенин эстелиги, ал эми экинчиси Улуу Ата мекендик согуштун катышуучуларынын эскерүү эстелиги. Карга акенин эстелиги демекчи Ысык-Көл өрөөнүнөн чыккан Жети акенин эң улуусу болуп саналат. Өз аты жөнү Карга Мендегул уулу. Көп кызматтарды аркалап элге дыйкан катары эл журтуна казак, өзбек айылдарына чейин кеңири таралган. 2018-жылдын 6 октябрында Карга акенин 300 жылдык мааракеси өткөрүлдү. Мемориалдык комплекси айылыбыздын түндүк батыш тарабында орун алды. Карга аке менин 7 атам. Ушул 300 жылдык мааракеде Дархан айылым деген ыр, башкача айтканда айылыбыздын гимни, кыргыз тили адабияты мугалими, биздин мектепти 20 жыл жетектеп келген Кичине Молдоева Клара Эсенкановнанын сөзүндө жазылган. Ал эми обончу айылыбыздын кулуну Додурбай Урманбетов атабыздыкы. Айылыбыздагы маданий мурастар Садырбек Абдрахманов атындагы маданият үйү, Райымбек Абдиев атындагы китепкана. Айылыбызда 2 чоң мектеп бар. Биринчиси Кудайберген Салиев атындагы жалпы орто билим берүү мектеби. Экинчиси учурда мен билим алып жаткан Абылай Сатылганов атындагы жалпы орто билим берүү мектеби. Абылай Сатылганов демекчи, Абылай атабыз көп жылдар бою айыл чарба советтик кызматтарында иштеген. Айылдын социалдык экономикалык абалын күлдөп өнүгүш үчүн көптөгөн эмгектерди жараткан жетекчи катары Ысык-Көл чөлкөмүнө деги эле республикага белгилүү инсан. Дархан айылындагы Ала тоо колхозунун башкармасынын төрагасы болуп 20 жыл эмгектенген. Андан сырткары Асаналиева Батышена атындагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, Бибикан Алымбаева атындагы Сезим мектепке чейинки билим берүү уюму, Иса кызы Ишенбүбү атындагы мектепке чейинки билим берүү уюму, Дастан кичи футбол аянтчасы, милиция, мечит, 300 орундуу Дархан тойканасы, Желдең ата спорт комплекси бар. Айылыбыздан чыккан атактуу инсандарды атай кетсем, советтик партиялык жана мамлекеттик кызматкер Сагынтай Абдылдаев, даңк орденинин толук кавалери Камчыбек Асанов, коомдук, саясий жана партиялык ишмер Садырбек Абдрахманов, окумуштуу профессорлор Дүйшөн Маматканов, Мүсүнбек Асаналиев, Эгемберди Манаев, Шергазы Мамбетов, жазуучулар Абдиев жана Абдиева, обончу Тодурбай Урманбетов жана башкалар. Ал эми бул китептер болсо айылыбыздан чыккан акын жазуучулардын китептери. Мен сүйүктүү Дархан айылым тууралуу маалыматтарды ушул китептерден алдым. Урматтуу достор, мен сиздер менен өзүмдүн сүйүктүү айылым тууралуу кыскача маалыматтарды бөлүшүп өттүм. Саламатта калыңыздар. Дархан айылымда элимизе айылды чапчып